Саламатсыңарбы, кымбаттуу угармандарым. Каналда жаңы чыгарма. Түгөлбай Сыдыкбеков. Биздин замандын кишилери. Каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. 4 бөлүм. Зарылдын үй ичи 4 баш кишели. Энеси Айымжан, агасы Табылды, анын келинчеги Бурма. 4 Зарыл. Табылды Зарыл экөө бир жатындан эмес. Айымжан жалгыз Зарылды төрөп, башкага согунчогу канабай калган эле да. Табылдынын тегин иликтей келсек, ал Зарылдын атасы Бектурдан улуу Кундуз деген эжесинен. Бая Айымжан менен Бектур балага зарыгып жүргөн кезде Кундуз эженин боюнда болуп калат. Ушул курсактагы бала аман көз жарса, Айымжандын койнуна салып беремин. Бектурдун эркелеткен эрмеги жок, кейип жүрөт. Ушул бойдон туяксыз кетсе, кайран неме өрт өчкөндөй болбосун дешип, эри менен кеңешип жүрүчүкен. Ошол Кундуз эже күнүн эсептеп, бүгүн эртең бойман бошоном деп калганында, иниси Бектурдукуна келип баласын төрөйт. Кундуз эжеге толгоо белгиси келгенде эле Бектурдун ак чардактай 6 канат ак үйүнүн чамгарагынан 2 түндүк бакандын учу сороёт. Ошон этип Кундуз эжеге толгоо киргенде Айымжан да кошо толготот. Экөө 2 баканды кучактап толгоо тартат. Бектурдун энеси Калтар байбиче, шайтан шапаттарыңарды оолактата тургула деп айылдагы келиндерге сурданып койгон. Береги өтүкчүнүн аңкылдагы көзү озоруп төрөп жүрөт. Мен май томуруп жаткансып жетип келбесин, айтып койгула, нары тура турсун. Үйдө эмчил-домчул 5-6 байбиче калып, Кундуз эжени төрөтүшкөн. Касиетиңден айланайын, ак байбиче сыйкыры бар киши эмес беле жарыктык. Коргошун болу эрип чыккан баланы жерге түшүрбөй, ичмектин курумжусуна тосуп ала коюп, жолдош жоросу менен жылуу боюнча алып барып, Айымжандын алдына кое коюптур. Баланы Айымжан төрөдүү болуп, дөңгө отурган Бектурга сүйүнчү барат. Ыйлап отурган Бектур өзү минип жүрүүчү тору кашка атын сүйүнчүгө берет. Үйгө аксакалдар келишип, азан чакырышып, кайыптан табылган бала экен, аты Табылды болсун деп ат коюшат. Дүйнөгө ошентип келген Табылды толук 1 жыл 6 айдан бери армияда кызмат кылат. Аманчылык болсо, күз бошоп келет деп күтүп турушкан кездери. Бурма анын жаш алган келинчеги. Эми Зарылдардын үйүндө эркектин ордун басканда Бурма бечара. Колхоз жумушуна да тез. Өздөрүнүн оокатына да жетишет. Зарыл экөө 2 бөлмө үйдүн ич тышын актап, үй ичин таза күтүнүшөт. Бакка тиккен 10-15 түн жемиш жыгачы Табылды барда эле мөмө төгүп калган болчу. Ал мөрүктүн быйылкы гүлдөшүн айтпагыла. Бая эртең менен Зарыл, жүрү жеңе, бүгүн колхоздун жумушу жокко, көл боюна сейилдеп келели десе. Өзүң эле бара койчу кызыке, үйдө эркек бар беле, бакчага суу берейин деп Бурма болбой койгон. Турмуштун ачкычы адамдын өз колунда тура. Эмгек өстөнү булагын терең ташытса, колхоз кыштагы жемиш багын калың гүлдөтпөйбү? Баса, биздин жерибиз начар бекен, же кишилерибиз алсыз беле? Жок, мына арыктарда тунук суу шылдыр кагып, ал мөрүктөр жашыл тартып кулпура түшкөн тура. Ушул таттуу кыялына алданган Зарыл мыскалды үйгө баштабастан тунук суу шылдыр каккан арыкты ойлой басты. Кыздар жемиш багын аралады. Баг арасы серүүн тартып, аңкыган таза сыдырым жалбырактарды дирилдетет. Мөмө жыгачтарынын эң картаң дегени береги ортодо менменсип, жашылданып мөмө төккөн алма жыгачы. Аны мындан 5 жыл мурун
Коңшу совхоздон Табылды алып келип, Зарыл экөө отургузган. Агасы Табылды тамаша сүйгөн шайыр жигит го. Кол күрөктү күрт-күрт сайып, чымоодарып жатып, карындашын эркелеткен. О, Закиш, жерсемиз, көрчү, топурак жөн эле күрөккө майланыша калат. Мындай жерге алма жыгач эмес, төө кокону өндүрсө, башына быштак мөмөлөп бербейби? Мунун алмасы сон болот. Колхоздун карт багбаны мактап туруп берди. Убактысында сугар, курттан сакта, көзүндө чыныдай кып-кызыл апорттор, топ-топ түшүп турбаса мага кел деди. Шашпа, Закиш, көп болсо дагы 3 жыл. Эмгек өз булагы менен сугарат. Сен да айлуу түндө ушул жыгачтын түбүндө тура калып, чыныдай болгон кып-кызыл апорт алма менен сүйгөн жигитиңди уруп турарсың. Ашыкпа, Закиш. Агасынын бул тамашасына жаш кыз анда селдең эткен. Апи? Ал селтең тек жаш кыздын мүнөзүндөгү тентектик. Анчейин кылаң этип чочугандык болуучу. Ачынында кыздын ой сезиминин тереңинде, мыйзамдын гүлүндө үлпүлдөк, өзүнчө бир жумшак таасир калган. Балким ошондон чыгар, Зарыл дайым багарыла бермектеп басканында, Табылды экөө отургузган ушул алма жыгачына башкача сүйүүчүлүк менен кароочу. Кээде ушул жыгачтын түбүндө туруп, шагын не тартып, алив шалек алмасынан үзө алса, четке карай ыргыткысы келет. Кээде ыргытып да жиберип, кайра бирөө менен талашкандай тез-тез барып өзү ыргыткан алманы алат. Азыр Зарыл ошол алма жыгачынын жанында, саамай чачы желге үлп этип, сейрүндө күлүмсүрөөдө. Ооба, кыздын азыркы санаасы да таттуу сана. Көп болсо дагы 3 ай. Анан касейин да келет. Ак төөнүн карды жарылган берекелүү күз. Жайла эмгектенген эл Акданга кампа толтурат. О, айлуу түндөр. Салкын сыдырым калкып, бактарактын жалбырактары дирилдеп, теребел тынымсыз шыбырайт. Бул жыгач шагын ийет. Кызыл алмалар мөгөдө салбырайт. О, ошондо сүйгөн жигитти алма менен урамын. Анан багарылап клубка барабыз. Электр жанган кез болот. Табылды байкем да келип калат. Өз ара таң калып, экөө сүйлөшөт. Бале, кишилер убакытты бошко өткөрүшпөптүр го. Мына таалай ачкычын колго алат деген ушул. Балким узакка созулар. Айтор, азыр кыздын оюн бөлгөн ушул таттуу сана. Ошентип Зарыл тигил мыскалга сылаң этип сүйкүмдү карады. Кыздын бул карашында мыскалжан санаалуу, Турумбекти ойлойбу, же дарттуу жүрөк жазылат деген талдоо бар. О, жердештер, улуу иш башташкан тура деп мыскал толкуп турат. Жарык жүздүү кубанып турат. Зор күч жумшалат, жигер талап кылынат. Кайгыны эриген муздай жууп салган иштер бар тура. Мына өз клубу, өз жарыгы, көк жашылга чөмүлгөн булгыштак шаардан айырмасы болбойт. Арзыганым дүйнөдөн өтсө да ата бабам өткөн жер. Киндик каным тамган жер. Калсам кантет. Жок, вузду бүтүрүшүм керек. Бүтүрөмүн. Пайдамды тийгиземин. Зарыл ага, жүрү мыскалжан үйгө, деди. Сергек кайткан кыздар ойноп күлүп үйгө киришти. Төркү тактага баптап жыйылган жук текчедей болуп деле жакшы. Түргөн чийдей кылып, бирине бирин тегиз койгон жууркандар бир топ. Алардын ичинен береги катар жыйылган окшош карала башайы артыкча көзгө түшөт. Бурчтары дирдийген опокшош 6 ак жастык жүктүн үстүндө катар тизилген. Тактанын түбүнөн ала жая салган чоң шырдак тимеле үйдүн теңин алып калган.
Анын үстүндө 3/1 жетпей карасаңсаң гөлдөлөң жатат. Алдыларында дасторкон жайылуу. Айымжан менен 4-5 кара аял ошол гөлдөлөңдө чай ичип отурушуптур. Бошогон чынын алып, бөйрөгү күлдүү карала чайнектен чай шорголоткон бурма кирпиктерин көтөрө карап утурлап койду. Келгиле кыздар, ниетиңер ак экен, чайга отургула. Тумарча кесилип, көп пышкан жумшак боорсок менен каймак илип, жаңы эле оозуна алып барган Айымжан байбиче да кызына кайрылды. Осоройгон балекетиңди алайын, келдиңерби? Май боорсокту чыныларына салып коюп, канттаган чайды баптап ичип отурушкан башка байбичелер кыздарга карап бирдемелерди божурашат. Алардын божуру да тигил Зарыл менен Мыскалга кагылып согулуу. Биз басып келдик, анын үстүнө курсак ток, деп эки кыз дасторконго отурбай кире бериште оң жактагы бурчукка, терезенин түбүнө ыктай коюлган столдун жанындагы орундукка отурушту. Байбичелер дале божурап жатышат. Ага кылайындар окшошкон. Көлгүп гөлдөлөң жатса сороюп барып жыгачына конуп калышпадыбы? Байбиче, булар биздин кайран гөлдөлөңдү ошентип каңкыйган жыгачына салып коюшпадыбы? Мейли, жандары аман болушсун. Ошону айтсаң, байбиче, баардан өлүм корктура. Алдыртан бирден талдаган Мыскал тигилердин эч бирин тааный албады. Божурашкан жарыктыктар, сыйлай турган кишилер. Баштарынан көптү өткөрүшкөн, бала чоңойтуп эне болгон байбичелер. Артыкча ортодо отурган эң картаң кемпир убайымдуу киши экен го. Ал жашоо отурабы? Мыскалга эле карайт. Мыскал ал кемпирге аң-таң болуп, акырын гана Зарылдан сурады. Тигил картаң эмнеге ыйлайт? Бир аз мукактана калып, Зарыл: Турумбектин энеси Камка ушул киши эмеспи? Деди акырын. Бирөөлөрдөн кеп уккан го, тилегине жетпей калганына өкүнөт го. Өзгөрүлө түшкөн Мыскал эчтеке айта албай кызарып кетти. Камка картаң чынысын дасторконго коюп, былбыраган билегин калчылдатып, Мыскал жака кол созду. Келчи жарыгым, тилегим, ордунан чыкса үйүмдүн куту болот элең. Айлам канча, тагдыр менен ажалга каяша айта аламбы? Чолпонум менин батып кетти го. Эч болбосо алкымыңдан жыттап алайын. Үй ичи жым-жырт болду. Мыскал ордунан кандай туруп, кандай барганын сезген да жок. Тек гана картаңдын калчылдаган алсыз колдору кармалап, кайгылуу көкүрөктөн чыккан ысык деми уруп, кебездей жумшак эриндери бетине жабыша түшкөнүн бир сезди. Камканын мончок кеткен ысык жашы кофтанын жеңине тып-тып тамды. Көз жашын көрүп, канаты ушаланып капаска камалган кекиликтей кемпирди аянычтуу сезди. Ал эмнегедир катуу коркуп, кимдендир жабыр көрүп, энесине ашыгып келген баладан бетер таптакыр чоочун кемпирди «Энекем ай» деп мойнунан кучактады. Кыздын үнү ызалуу да, муңдуу да. Буларды көргөндө тигил Айымжанга тизе тийиштирип отурган орто жаштагы кырдач мурун кара сур аял Зарылга жал-жал карады. Бул аял Касейиндин энеси Каныш эле. Каныштын мынтип карашында: «Сен экөөбүздүн таалайыбызга эмне жазып койду экен? Аман көрөр бекенбиз» деген сыр бар. Зарылдын көзү да ошол отурган аялда болчу. «Кой, кейбеңиз эне, Касейиниңиз эсен келет, биз эсен баш кошобуз» дегендей кызарып кетти Зарыл. Бирок Каныш менен Зарыл экөөнүн бул сырын эч бир жан сезгени жок. Айымжан баш болуп, берке аялдар тигил Камканы сооротушту. «Коюңузчу жарыктык». Мыскал оолактап кетти.
Картаң көк гүлдүү чыт көйнөгүнүн балбыраган жеңи менен жаштын шору кызартып таштаган көздөрүн сүртүнүп жатып, «Кагылайын жарыгым», деди айткан кебинен башка эчтемкени сезбестен. Турумбектин үйү кайсы деп иликтепсиң, уктум. Тирүүдө өзүм, өлгөндө арбагым ыраазы. Чолпонум батып кетсе да, босогомду бир аттап эшик төрүмдү көрүп чык жарыгым. Чай ичилип, дасторкон жыйылгы чакты. Байбичелер тымган казандай тым-тырс отуруп калышты. Мыскалды ээрчитип, камка менен зарылда чыккан эле. Көзүнүн күчү кеткен байкуш кемпир колундагы көк тал таягын жаза сайып, бөкчөңдөп басып араң келе атат. Анын үстүнө түз көчөдө эмес, эки орто огород, анын картошка талаасы. Зарылдардыкынан чыкканда камканын үйүнө түз алып баруучу жол оңо ошондой. Жакшы жери анча алыс эмес. Береги төрт керегеси сокмо ээн турган жалпак боз тамдын баятан төбөсүндө карарып бирдеме турган. Ал көрсө мор ордуна коюлган түбү түшкөн карапат тура. Самандын түтүнүнө ыш болгон четтери карарып көрүндү. Айланада мыдыр эткен жандуу жок. Бул боз тамдын тегереги жан жүрбөгөндөй эпен, тым-тырс. Тумшугун чурайына катып жалгыз сары канчык эшиктин түбүндө жаткан экен. Таягын таянып шашпай баскан камка, үстүндөгү эскилиги жеткен кара тырайке чапанынын кеби кеткен чөнтөгүнө кол салып, ачкычын таап чыкканча сары канчыкта куйрук серппестен жездей болгон көздөрүн кызартып бир козголбоду. Андан көрөкчө тээ четте оттоп жүргөн эки мекиян менен эрмектешип турган көнөктөй кызыл короз ээсин тааныгандай кок-кок этет. Өзүнөн бетер эскирип кеткен галошунун тумшугу менен канчыкты көчкө түрткүлөп, камка, кет, жаны барбы өзүнүн, кет курган, дей берди. Калчылдаган байкуш кемпир кулпунун көзүн таппай кейип жатканда зарыл: «Ачкычыңызды мага бериңизчи, апай», деди кемпирдин колунан ачкычты алып кулпуга салып. 5 тактайдан эптеп койгон жаман эшик ансыз да күнгө какшып араң турган эле. Ачар замат катуу карс этип барып артындагы тамга урунду. Мыскалдар ичке киришти. Жалпак бостамдын сырты кандай жарды болсо, ичи да ошондой эле. Бир учу жерге тийип, экинчи учу керткен дөңгөчкө жазданган жалгыз тактай жүк тактасынын ордун алып төрдү. Анын үстүндө чуудасы чыккан 2-3 жууркан, бир жаман ала кийиз жатат. Андан бери чаңга аралашкан эски шырдак салынган. Илберинки зарыл: «Апай, мен салайынчы», деп баягы жаман ала кийизди алып жая таштап, мыскал ошондо отурду. Эми зарыл да мыскалга жакындап коюп: «Булар башта жакшы турушчу», деди бул кедейчиликтин себебин туюндуруп. Турумбек бечара узакка ооруду. Башка карашаар кишиси жок, карлыгы жеткен жалгыз энеси. Анын үстүнө учук деген жаман дарт болот тура. Доктурдан доктурга да алып барды, эч айла болбоду. Тамакты күчтөп ичсе гана айыкчу дарт экен. Энеси андан кара жанында аяган жок. Жалтыраганын баардыгын зарып кылды. Байлыкты сыноо мыскалдын да эсинде эмес эле. Зарылдын айткандарын укту да тим болду. Өзүндө жок болсо элде бар, деди камка жөнүндө зарыл. Эл каралашат, колхоз берет, өлгөн чептеп турат да. Камка жалгыз эмес, бир маал балдар топтошуп жомогун угат. Күнгө караган жалгыз терезенин кандайчадыр 4 көзүнүн тең айнектери бүтүн. Тамдын ичи кадимкидей жарык. Кандайдыр үйгө камалып калган жалгыз шайтан көпөлөк тырс-тырс айнеке уруна канаттарын дирилдетип, эркинге чыгып кете албай алектенүүдө.
Мыскал дирилдеген табышты улап, ошол жанталашып жаткан жалгыз көпөлөктөн көз айырбай калды. Көпөлөк айнеке уруна улам жогорулап көтөрүлүп, канаттарын дир-дир сокту. Мыскал аны ээрчи карады. Көпөлөк терезенин башкы кашегине жабышып тыптынч болду. Андан көз айырбай турган мыскалдын жүрөгү тыз этип, балким ак саргыл бети да болор болбос өзгөрүлө түштүбү. Кыз бул жолу терезенин үстүндө жалгыз мыкка илинген сүрөттү көрдү. Турумбек, деди Зарыл айыптуу киши өңдөнүп. Оору электе түшкөн сүрөт тура. Мыскал томсоруп үнсүз болду. Муңайба селки дегенсип сүрөт да мелтиреди. Ал кайгы сезбегендей күлүмсүрөп турат. Мага баары бир, турмуштун алды да, арты да мени эч өкүнтө албайт эми деген кишидей сезбес да, тоотпос да. Бучук көкчөөгүн тез кайнады. Жарты көмкөрмө 4 жумуртка дасторконго келди. Канетседа бул төртөө жанагы кызыл короз менен эрмектешип турган эки мекияндын берген кирешеси го. Мыскалдар эки чындан чай ичишип, бир-бирден жумуртка жешти. Кыздар кайтууга кам урушту. Кары камка бет алдынча бүжүрөп жаткан эле. Агала чыттан жөнөкөй тигилген аялдын көйнөгүнө ак калай кашык менен бөйрөгүндө кызыл гүлү бар бир чынын ороп келип мыскалдын алдына койду. Бирдеме айтмак болгон кызга: "Алып кой балам", деди камка оозунуп. "Бул Турумбегимдин чынысы болчу. Анын өзүн мага ыраа көргөн жок. Эми ушул бир чындан өлмөк белем. Кашык да ошонук. Кудай Турумбегимди алып, сүйөрүн менден ажыратты. Алган теңимден, сүйгөн балдарымдан ажырап жатып", кемпир чыны оролгон агала чыт көйнөккө көрсөтүп койду. "Ушул бир чарчы өздү алып калганымда байып кетет белем. Ушуну бере албасам, башымдын жерде калган эмеспи. Алып кой жарыгым", кемпир кошумчалап койду. "Тескейлик ала көздө жалгыз сиңдим бар эле. Ошол байкуш Турумбегимди азалап келиптир. Ал шордууну кече жөнөттүм". Камканын бул сөзүнөн улам мыскал бая күнү машинада өзү менен бирге келген кемпирди айтып жатканын билди. Азыр картаң камка кайраттуу, чыйрак болуп кеткен эле. Зарыл да үнүн акырын чыгарып коштоп койду. "Алып кой мыскалжан, энеңдин белеги тура". Кыздар үйдөн чыгышты. Камка эшик алдында мыскалдын эки бетинен эки өптү да: "Бара кой эми жарыгым, бара кой. Атене оозанган ак батаны боору таш кудайга аркаладым. Өзүмдүн тайкы таалайман көрдүм. Сага эки дүйнөдө ыраазымын жарыгым". Кыздар узап кеткенче карып кемпир бостамдын эшигинин түбүндө селейип карап турду. Арадан бир аз күн өткөндө эртең мененки чайды ичип отуруп мыскал: "Закен", деди Зарылды кыздын үнү акырын чыкты, сүйкүмдүү угулду. "Тууган жеримди көрүүгө келген элем, көрдүм. Өкүнчүм да, кубанычым да бар. Тууган жеримди көрдүм. Сагынган тең туштарыма учураштым, элге учураштым. Эми үйүмө кайтайын, окуумду бүтүрөйүн. Туулган жеримден туздаан буюрса кайрылып келээрмин. Балким керегим тиер". "Мыскалжан, мейлиң", деди Зарыл да каршы болбой. "Ал жакта өз эл, өз жериң болуптур. Жетимден жетилипсиң, тарбия алыпсың. Эми кайсы жерде болсо да өз үйүң. Ким болсо да бир тууган сага, бара кой". Ошол эле күнү Зарыл мыскалды узатып койду. Сергек Зарыл күндөгүсүндөй эрте ойгонуп, эрте турду. Кызы бар үй
кымызы бар саба дегендей ушул үйдүн ырысы Зарылго. Зарыл турду, жукта жейлят, ордун таппай чачылып жаткан буюмда болбойт. Жеңеси уйсап, сүт көтөрүп киргичекти. Зарыл кайнаткан попуске самоорда, буусун буруксута келип, ак подносто шуулдап калат. Үй бүлө ойноп күлүп, эртең мененки насипке отурушат. Кээде Бурма менен Зарыл энени эрмектешип, кычыгына тийишип, кээде экөө жарыша сүйлөп түш айтышат. Бурма чын көргөн түшүн айтса, Зарыл энесин атайын чочутмак үчүн коркунучтуу окуяны сүрөттөй берет. Түшүмдө мүйүзү бар жылан биздин үйгө сойлоп кирди. Бурчта жаткан Табылды байкемдин эски өтүгүнүн кончунан көк эшек башын чыгарып бакырып туруптур, деп кыз жок шумдуктарды айтса, Айымжан чында угуп, Зарылдын жалган түштөрүн жакшылыкка жоруйт. Ат карып арпа түшөбөйт, эр карып эшек түшөбөйт кызым. Эшек көргөнүң жакшы, дөөлөт бакты, дей берет эне. Анда Зарыл эненин кебине кыт-кыт күлөт. Зарыл түндө чын түш көрдү. Ал кыздар болуп сейилге чыгышып, чалкайган төрдө жүрүптүр. Төр салкын абалуу, миң түрдөнүп ачылган гүлдөрү көздү уялткан сонун жеркен. Ошол гүлдүү сонун төрдү жарып аккан тунук суулуу булакты бойлоп, жүргөмүштерип, гүл үзүшүп баратышкан кыздар бир заматта көздөн кайын болуп кетишет да, Зарыл жападан жалгыз туруп калат. Айланасында теңселе берген ак, көк, кызыл, сары түстөгү сонун гүлдөр батылы узарып кетет да, Зарыл аларды аралап басып, башка кыздарды издейт. Ал жалгызсырап корко баштайт. Кайдан жайдан Зарыл эжеке деп Гүлнардын үнү чыга калат. Караса, тунук суулуу булактын боюнда, сандыкча таштын үстүндө өзүн чакырып Гүлнар турат. Жаш кыздын чыгып турган ташы да бордой аппак, үстүндө кийип турган көйнөгү да калдыркан көпөлөктүн канатындай делбирттеп күнгө чагылышат. Тез-тез Зарыл эжеке, сагынган кишиң тигине, деп тентек кыз колун сунат. Ашыккан Зарыл, ал кайсы киши, ал ким, деп суроого да чамасы келбейт. Тек көкүрөгүнө чабыла калып, этек жеңине оруло кетип жаткан гүлдөрдү кол менен арышлей берип, араң дегенде Гүлнар турган аппак ташка жетет. Бол эжеке, келе колуңду, деп Зарылды колунан тартып алат да, тентек кыз төмөн жака көрсөтө берет. Тигине эжеке, Кайсейиниң келе жатат, сенин сүйгөн жигитиң келе жатат. Көрдүңбү? Аскерче кийинип алыптыр. Карасаң эжеке, бизди көрүп күлүп келе жатат. Ой, кайран неме, келе кой. Зарыл Гүлнардын ийинине таянып тура калып, ылдам баскан Касейинди көрөт. Маңдайы жарык, бирдеме айтчудай күлүңдөп коет. Үстүнө кийгени жаңы шым, жаңы гимнастерка. Жакасындагы төрт бурч акактар жалтырап алыстан таанылат. Боз шинелди үч бүктөп оң ийине салып койгон. Эмнегедир белин чечип, илгишин колуна кармап алган. Таштын үстүндө секирген Гүлнар тентек. Кайсейин агай, бизге, булактан аттаңыз, беркөйүбүзгө чыгыңыз, деп кол булгалап кыйкыра берет. Тез агай, Зарыл сизди күтүп турат. Алаңгы чакта болбойт, тунук жеңдей булак бат эле көбүктөнгөн дарыяга айланат. Кайсейин аркы өзүндө өтө албай туруп калат. Бирдеме айтып колун шилтегендей болот. Дарыянын шаркыраганы Кайсейиндин үнүн угузбай кетет. Чочуп ойгонгон Зарылдын жүрөгү сыздап калат. Бул эниге айтылуучу түш эмес, бул кыздын жүрөгүндө сакталуучу сыр. Бирок канча тымпыйса да, кыздын бул сыры энелерге маалим. Кайсейиндин энеси Каныш байбиче, Айымжан экөө сырдаш кишилер.
Ал эми каныш болсо уулу Касейин Зарылды сүйүп жүргөнүн көптөн сезет. Ал тургай мына 1,5 жылдан бери Зарылдын күткөнүндө ошо Касейин го. Касейин мына быйыл 24-кө карады. Билеги күчкө толуп, сезими ышып гүлдөп турган курагы. Зарылдын түшүндө көргөнүнө караганда Касейин эки далысы түптүз шырыктай бойлуу, аскер кызматы ага жаккан белем. Анын көөктөнгөн дарыянын аркы өзүндө кол шилтегилеп туруп калган элеси дале Зарылдын көз алдында турат. Түшкө ишенбеген Зарыл анча таназар алып, түшүн жорууну ойлобосо да көңүлүн көтөрүп кубанычын чыгарат. Белин чечкени армиядан кайтканы болоор. Көөктөнгөн дарыя суусу биздин өмүрүбүз эмес бекен. Көп жашайт экенбиз. Бирок аркы өздө калганы кандай? Эчтеме эмес, ал азыр алыста жүрөт да. Эмнегедир Зарылдын оюна алыска кеткен мыскал түштү. Жетти экен бечара. Кыз бүгүн болбогон кептерди айтып, энесин тантыткысы келген жок. Албетте, өтүктүн кончунан көк эшек башын чыгарып, түшүндө бакырса да ырыс келтирбеси Зарылга дайын. Журт босогосуна ырыс булагын агызган сыйкырдуу ачкыч, улуу ынтымак, карылуу эмгекте тура. Мына дагы бир 5 жылдык ийгиликтүү өтсө, эл эмгектин көзүн тапса, заман дагы кулпурат. Журт супурасы ырыска толот. Тигил Табылды менен Зарыл отурузган алма жыгачы шактуу, бутактуу болуп дүнүйө берет. Айтор аппак курулуштуу татынакай кыштак жемиш багына чөгөт. Түнү аз, күнү узун, ар бир үйгө өчпөс шам күйгөн берекелүү биздин эл. Сезимин козгогон ушул таттуу ою Зарылды ашыктырат. Чынысындагы чайды тез-тез ууртап жиберип, сыртка чыккысы келет. Ашыкпасаң садака, дейт анда эне. Жолоочу атын чалдырганча дыйкан тамагын ичкенче убакыт өтпөйт. Башкалар тамак ичпестен чыкмак беле ишке. Жок эне, дейт Зарыл чыныдагы чайды ашыгы ууртап энесин тамашалайт. Бүгүнкү эмгекке комсомол да, алардын энелери да эрте чыгышсын деп токтом кабыл алганбыз чогулушта. Сиз да чайды чоң-чоң ууртаңыз. Айымжан кызынын кебине жетін албай күлүп коет. Чоң ууртайын десе мысык чай бүүлөмдү күйгүзүп жатат кызым. Диши жок ооз курусун, энең карып калган тура. Тигини карылыгын айтпадыбы эми? Жок садага, силер турганда карыбай калайын. Карылыкка тизгин карматпаңыз, аз калды. Биздин колхозда миллионерге айланат. Чоң да кичине да ушул ырыста менин энчим көп деп мактанат. Менин энем болуп туруп, ошондон сиз куру калмак белеңиз. Жүрүңүз. Бүгүнкү эмгек баарынан маанилүү. Электр станциясына суу агызчу өстөн казылат. Шамбет байкем өзү баштап кетмени таптаган. Уста Сергей да чыгат. Мал фермасы чаргын келет. Акамдар, Макиштин атасы, Дмитрий аксакалдар да чыгышат. Ай, деди, эмнегедир бир аз ойлоно калып Зарыл. Бүгүнкү эмгекте эл ичинде Табылды байкемдер болушса кандай жакшы болоор эле. Ооба кызыке, деп бурма акырын жылмайды. Жеңенин бул жылмайышы, ооба кызыке, Касейин болсо да бек көңүлдүү болоор эле, деген. Кыздын оюн бөлүшкөндүк сырын тапкандык болду го. Зарыл өзүнөн өзү кызара түштү да жеңесине жооп айтпай ордунан турду.